Bir күн дейт, bir устаз, bir имам ушундай мечиттин минбарында турат экен дагы элге баян кылып айтып атыптыр. Баянда айтыптыр. Kimde kim дептир үйүнө адам атанын атыны, анан Хава эненин атыны жазып койсо, ал үйгө шайтан кирбейт дептир. Адам ата менен Хава эненин аты жазылган үйгө шайтан кирбейт экен деп айтып, баянын бүткөнчө жамааттын арасынан бирөө кол көтөрөт экен дагы. Ай шейх дейт экен. Менде суроом бар дейт экен. Кандай сурооң десе, жанагы жаш жигит айтат экен. Сиз айтып атасыз, адам ата менен Хава эненин атыны үйгө жазып койсо, шайтан кирбейт ал үйгө деп. Бирок адам ата менен Хава эненин аты эмес, өздөрү бейиште жашап аткан учурда шайтан кирип, аларды азгырып, алдап чыгып кетти го дейт экен. Анан кантип анын атын, ал экөөнүн аты биздин үйдө жазылып турса, шайтан кирбей калат. Шайтан алды үйдө айланып өтөт деп айткан экен. Ошондуктан таксырлар, жөн эле үйүбүзгө бир Куранды коюп, бир жай намазды коюп, же болбосо береке дуасы деп аны илип коюп, же көз тийгендин дуасы деп машинебизге, же болбосо дагы бир үйүбүзгө илип коюу менен шайтандан кутулбайт экенбиз. Шайтандан кутулуу үчүн могул жүрөктө болуш керек ошол нерселер. Пайгамбарыбыздын сүйүүсү, адам атанын сүйүүсү, Хава энебиздин сүйүүсү, Аллага болгон сүйүү бул жүрөктө болуш керек. Машинеге илип коюу менен, үйгөндүн текчесине коюп коюу менен болбойт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүнү Айша энебизден сураганда айтты, хулукуху Кур'ан дейт. Анын мүнөзү Кур'ан эле дейт. Кур'ан пайгамбарыбыздын жашоосунда болгон. Жашоосу болуш керек ал нерселер бүт баары. Эгерде чындап намаз окуп, зекет берип, садака берип ушундай жүрө турган болсок, бир туган жин да жетпейт, көз да тийбейт, кырсыкка да учурабайбыз. Бүт баары ордунда болот. Ушуларды аткарбасак, анда жин тийиши мүмкүн, көз тийиши мүмкүн, башка нерсе тийиши мүмкүн. Анан больницага же молдого чуркайбыз. Ошондуктан ушул нерсеге амал кылалы. Сүрөтүн эмес, акыйкаты менен жашайлы. Намаздын дагы сүрөтүн эмес, акыйкатын тургузалы. Ажылык, умра бүт баарыны акыйкатын кылалы.